Эми озвучка кылыш үчүн сиздер өзүңүздөрдүн аккаунтка кирип туруп бир эки сүрөт тандап киргизип алып туруп ошого озвучка кылсаңыздар болот. Мисалы мен Артуро чайы менен Артуро сүрөтүн алып келейин, далени басамын. Эми бул жерден музыка өзү сиздер сүрөттү киргизгенде музыка тандай электе деле уже TikTok өзү бир музыка коюп коет. Эми ал громкость деген жерден ал музыканы алып салсаңыздар болот. Мына громкость деген ылдый жана оң жактан да, оң жакта тикесинен керектүү инструменттер турат. Ошол жерден звукту кичине кылып азайтып койсоңуздар болот. Билне бир аз эле угула турган. Себеби биз озвучка кылабыз, готово кылабыз. Эми бул жерге озвучка кылышыбыз керек. Озвучка деген жери бар. Мына ошону басып туруп, мына басабыз дагы сүйлөп баштаганда уже ортодо тоголок актын ичинде кызылды басабыз. Басканда биз сүйлөп башташыбыз керек. Мына деп туруп бир сүйлөмүңүз бүткөндө токтотуп коесуз, кийинки сүйлөмүңүзгө дайындайсыз да. Андан кийин ошол Артуро чайы боюнча маалыматтарды берип кете бересиз. Бирок до конца сүрөтүңүз бүткөнгө чейин бул жерде ошол жака чейин сөздөр айтылып жетип калыш керек да. Мына ошентип айтабыз дагы улантып, мисалы эң артында галочканы басабыз. Эгерде сиздер сөзүңүздөр жакпай калса, кайра могу жерден обратный назадты басып койсоңуздар, кайра биринчи сүйлөмүңүз жарайт, кийинки сүйлөмүңүз андан кийинки сүйлөмдөрдү кайра обратный кылып туруп, кайрадан кийин галочка койсоңуз сүйлөмүңүздөр жарады, анда сохранить, өйдө жакта сохранить басасыздар. Бул Артуро чайы, мына эми мына ушундай кылып бул озвучка кылдык, бул Артуро чайы далее деп туруп, далее андан кийин уже чыгара бересиздер. Бул Артуро чайы,